Мага кээде ойлор келе берет. Аллах кайдан көрүп турат? Аллах кайда деген. Алла Таала кайда деген суроо боюнча Алла Таала асманда. Алла Таала өзү Куранда айтканда, Ар-Рахман алал арш истава, Алла Таала аршка көтөрүлөт. Арш болсо, 7 катар асман үстүндөгү махлуктардын эң чоңу бул Алла Тааланын тактысы. Алла Таала ошо тактысынын үстүндө. Алла Таала бардык махлуктардын үстүндө. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бир киши өзүнүн көңүн азаттыкка чыгарайын деп алып келген кезде пайгамбар сурайт. Жана Муслим деген хадис жыйнагында келет. Пайгамбарыбыз ошол азаттыкка чыгарыла турган аял кишиден сурайт да, Алла Таала каякта деп. Аял киши Алла Таала асманда деп жооп берет. Мен киммин дегенде, сиз Алла Тааланын элчисиз дейт. Ошондо пайгамбарыбыз айтат, анда муну бул момун аял экен, боштондукка чыгара бер деп айтат. Ошондуктан Ахлу Суннанын акыйдасында Аллах субхана таала бардык махлуктардын үстүндө, асманда, бийиктикте. Эч бир махлукка аралашпастан бардык 7 катар асмандын үстүндө Аллах субхана таала. Алла Таала албетте өзү кудуреттүү болгондон кийин, бизди жоктон жараткандан кийин, ушул ааламдын баарын жаратып, ар бирин өзүнүн жолуна, өзүнүн огуна койгондон кийин бардык нерсени билет, бардык нерсе кудуреттүү, бардык нерсени көрүп турат. Бул жөнүндө Аллах субхана таала Куранда көп айткан. Ким Куранды окуган болсо, Аллах субхана таала ошонун өзүнүн кудуретин көп эскерет. Мына силерге жоктон бар кылып бардык неаматты, бардык жакшылыкты бердим. Өзүнүн кудуретим менен асманды, жерди жараттым, силерди жараттым, жоктон жараттым, силерди алсыз суудан жараттым, акыл эс бердим, дене мүчөңөрдү бердим. Мына ошонун баары тең Алла Тааланын кудуретин билдирип, Аллах субхана таала баарын көрүп турат, билип турат деп айтат. Керек болсо, кандай жалбырак үзүлүп жерге түшпөсүн, ошонун баарын тең билип турат. Кандай кыймыл аракет болбосун. Ошондуктан Аллах субхана таала кудуреттүү зат. Ошондуктан Алла Таала ааламдын кожоюну. Ошондуктан биз Аллах субхана таалага кулчулук кылып, ошо кудурети чексиз болгон, бардык нерсеге кудуреттүү болгон затка биз жалынып, жалбырап ошого сыйынып атабыз. Мына ошо менен чыныгы сыйынып зат болуп Аллах субхана таала аталган. Эч бир кемчилиги жок болгондуктан. Ошондуктан Аллах субхана тааланы улуктап, Алла Тааланын кадыр баркын билип, ар бир адам кулчулук кылыш керек бул дүйнөдө.